Paulo Coelho, Alchimik. 1. bölüm. Жигиттин аты Сантьяго эле. Койлорун кайрып айдап, кароосуз калган чиркөөнүн алдына келгенде күн уясына кирейин деп калган. Жедеп, эскилиги жеткен чиркөөнүн чатыры түшүп, бир убактарда буюм тайымдар коюлган такталардын ордуна чоң бир тыттарагы дүкүй өсүп калыптыр. Жигит ушул жерде түнөп калмай болду. Койлорун чиригенден сынып оозу аңырайып калган эшиктен ичкери киргизди. Койлору түн ичинде сыртка чыгып кетпесин деп, эшиктин оозун бир канча такта менен тиретип тосуп койду. Бул аймакта карышкыр деле жок. Бирок бир жолу качып, бириндеп чачырап кеткен койлорун араң чогулткан. Ошондо адашкан токтуну эртеси күнү керээлден кечке издегени түк эсинен кетпейт. Күрмөсүн чечип жерге жайды да, бир аз мурда окуп бүткөн китебин башына жазданып жатып алды. Уктаар алдында мындан дагы калыңыраак китеп окушу керек экендигин ойлоду. Калың китеп бир эсе алаксып көбүрөөк убакыт өткөргөнгө пайдалуу болсо, бир эсе кечинде башка жаздап уктаганга бийигирээк жазданчу болмок да. Ойгонсо али жер жары эле экен. Шыпты тиктеп, жарымы түшүп кеткен чатырдын килейген тешигинен жымыңдаган жылдыздарды көрдү. Дагы бир аз уктай түшсөм болмок экен, деп ойлоду. Бул жолу да бир жума мурун көргөн түшүн кайра көрүп, дагы аягына чыкпай ойгонуп кетти. Ордунан туруп дене боюн керип, өзүнө келгенден кийин бир уурттам шарап жутту. Уйкусу чайыттай ачылып, таягын колуна алып, үргүлөп жууштап жаткан койлорун козгой баштады. Койлордун көбү өзү сыяктуу уйкудан дароо ойгонуп, копшоло баштаганын байкады. Бир секирдүү күч 2 жылдан бери мунун ысык суугуна карабай, артында өзү менен бирге бүтүндөй өлкөнү кыдырып чыккан койлордун жашоосун байлап койгондой. Мага абдан үйүр алып калышты. Жада калса, менин күндемимди да билип калышкандай, деп өзүнө кубуранып койду. Бир аз алаксый калсам, мунун тескери да болушу мүмкүн, деп ойлоп койду артынан. Балким, бул жандыктардын күнүмдүк убактысына өзү көнүп калгандыр. Уйкудан ойгоно элеп койлор да бар болчу. Аларды атынан атап, таягы менен түрткүлөп, бир-бирден козгоп, жууштап жаткан жеринен тургузду. Койлор да мунун буйругун жакшы түшүнөрүнө ар дайым ишенчү. Ошондуктан өзү окуган китептеринин жаккан жерлерин койлоруна да окуп берип, кээде тоо кырларды, адырларды, кыдырган койчунун жалгыздыгы же жашоосундагы кубанычтуу көз ирмемдери тууралуу окуяларды да айтып берчү. Кээде кыдырган шаарларында көргөн билгенин жаңылык кылып божурачу. Бирок бул сапар шаардагы бир жаш кыздан башка эч нерсе жөнүндө кеп козголоду. Буюрса 4 күндөн кийин ага барып жолугам деп кулуңдап жүрөт. Бул кыз тууралуу мурдагы күндөн бери какшанып айтып жатат. Кыздын чоо жайы болсо мындай. Ал бир соодагердин эле кызы. Атасынын кездеме саткан дүкөнү бар. Ошол себептен койдун жүнүн да алып калат. Сатып ала турган жүндөн алданып калбаш үчүн соодагер койчуларга койлорду көз алдына кыркып беришин талап кылды. Ушундай дүкөндүн бар экендиги тууралуу буга бир дос айткан. Ошондон кабарлуу болгондон кийин гана чабан бала койлорун атайы бул жерден айдап келген. Бир аз жүн сатмакчы элем, деди бала соодагерге. Дүкөндө эл көп. Иш кызуу жүрүп жаткандыктан соодагер чабанды дигер убактысына чейин күтүп турушун суранды. Чабан барып дүкөндүн алдындагы ташка көчүп басты да, баштыгынан баягы китебин сууруп чыкты. Койчулардын китеп окуганын деле өмүрүмдө көргөн эмес экенмин, деген аял затынын кыткылыктаган жагымдуу үнү угулду жанынан. Үн чыккан тарапка караса, узун кара чачы айдалысына төгүлгөн. Убагында Испанияны багындырган кара түспөлдөрдүн көздөрүндөй кара көз анда алыстык бийикке жоодурап карап турган экен. Койлор китептерге караганда жакшыраак сабак берет, деп жооп берип койду койчу. 2 сааттан ашык сүйлөшүп олтурушту. Соодагердин кызына күндөрү бири-бирине коёндой окшош айыл турмушу тууралуу саймедирип айтып берди. Деги койчу андалыс тоолорун, барган шаарларын, көргөн жаңылыктарын тынбай айтып отурду. Койлор менен сүйлөшпөй адам баласы менен сүйлөшкөнүнө өзү бактылуу сезген койчунун көңүлү да болуп көрбөгөндөй куунак эле. Окуганды кантип үйрөндүңүз? Деп сурады жаш кыз. Башкалардай эле,
Мектептен эле кат сабатыңыз жоюлганына карабай эмнеге койчу болуп жүрөсүз? Жигит бул суроого жооп бергиси келбей укмаксан болуп койду. Жооп берсе да жаш кыздын муну түшүнө алмак эместигине көзү жеткен. Мына ошондуктан сапарда жүргөн учурундагы башынан өткөн окуяларды эле айтып берди. Жаш кыздын көздөрү таң калгандан кээде бакырая түшүп, кээде үлүрөйө карайт. Убакыт өткөн сайын убакыт өтпөй турушун, жаш кыздын атасы иштерин тез бүтүрүп жибербешин жана андан дагы 3 күн күтүп турууну талап кылышын тилей баштады. Бала үчүн убакыт токтоп калса кандай сонун болор эле. Ошол убакытка чейин анын жан дүйнөсүн мурда эч болуп көрбөгөн сезимдер бийлеп алганын байкады. Бул жерде түбөлүк олтурукташып калса гана, ата канат кара чачтуу жаш селкинин жанындагы ар бир күн өзүнчө кызыктуу болчудай. Бирок акыры буга да кезек келип жетип, соодагер 4 койдун жүнүн кыркып берүүнү буйрду. Жүндүн акчасын берип эсептешип, койчудан кийинки жылы да келип кетишин өтүндү. Эми ошол шаарга жетүү үчүн жигитке дагы 4 күн коюн жайып жол жүрүш керек эле. Көңүлү толкуп турганы менен жүрөгүн кайгы чулгап алган эле. Балким, жаш кыз аны унуткандыр. Жүн сатуу үчүн ал жерге көп койчулар келет эмеспи? Эч нерсе эмес, деди койлоруна кайрылып. Мен башка жердеги кыздарды деле тааныйм, деп өзүн жооткотуп койду. Бирок эч нерсе эмес деп айта ала тургандай абалда эмес экендигин жүрөгүнүн түпкүрүнөн сезип турду. Койчуларда деңизчилер жана кербендер сыяктуу өздөрүн жер жүзүндө кыдырып жүрө берген көчмөндүктөн баш тарттыра турган бирөө жашаган шаарга барарын билчү. Күндүн алгачкы нурлары чачырай баштаганда чабан койлорун чыгышты көздөй айдап жөнөдү. Эч качан өз алдынча басып кетүүнү ойлонушпойт, деди өзүнчө. Балким мына ошол себептен менден калышпайт. Койлорго суу менен чөптөн башка эч нерсенин кереги жок. Андалустун эң жакшы жайыттарында оттоп жүрсө, анын жанынан эч жага кетишпейт го. Күндүн чыгышы менен батышынын ортосунда пайда болгон узак убакытка созулган күндөр бири-биринен айырмаланбаса да, кыска өмүрлөрү боюнча бир китепте окубастан, айылдарда болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берген жигиттин тилин түшүнүшпөсө да, чөп суусуна каныйет кылып жүрө беришет. Ошондой эле жүндөрүнүн, достуктарын жана кээде эттерин да беришендик менен тартуу кылышат. Жигит бир күнү жырткычка айланып, баарын бири-бирден өлтүрсөм, баарын муздап салсам, ошондо түшүнүшмөк деген ойго батты. Анткени булар мал болсо да, мага ишенишип, мени эч тутушуп, ички сезимдериме маани бергенди билишпейт. Анткени аларды жайытка мен алып барам. Канткен күндө мал деген мал да. Жигит өз ойлорунан өзү чоочуп, жатыркай баштады. Ичинде тыт өскөн чиркөөдө балким жин шайтандар байырлап алгандыр. Балким ошол себептен эски түшүн кайра көрүп, ар дайым ынак болгон койлоруна ачуусу келип жаткандыр. Кечки тамагынан ашып калган шараптан бир аз жутуп, тоонун айкарасынан жамынды. Бир канча сааттан кийин күн көтөрүлүп, күндүн ысыгы кыйнай баштаганда койлорун дөңсөөгө кайтара албастыгын билчү. Жайында бул убакта бүтүндөй Испания уйкуга кетет. Керээли кечке ысык болот. Бирок койчу тоонун бир жерге таштап сала албайт. Таңдын чыйыктырган суугунан ушул азыр жүн болгондой сезилген тону гана коргоп калары шексиз. Керектүү таштын оордугу жок деген ушулда. Аба ырайынын күтүлбөгөн өзгөрүүсүнө ар дайым даяр болушубуз керек, деп ойлогондо тоонун оордугу жигитке жүк катары деле сезилбейт. Жаш жигит бул дүйнөгө атайын максат менен жаратылгандай эле. Тоонунда керекке жарай турган учуру бар. Андалыс өрөөнүн 2 жылдан бери кыдырып жүрө берип, аймактын бүткүл жылга жабытын, баардык шаар кыштактарын 5 колундай билип алган. Көчүп конуп, кыдырып жүрүү анын жашоосунун маңызы эле. Бул сапар карапайым койчунун кантип каттаанып калганын себебин жаш кызга түшүндүрүп берүү жигиттин оюнда. Бала 16 жашка чейин поптордун мектебине барган. Ата-энеси анын дин кызматкери болушун каалаган. Кадимки койлор сыяктуу эле суу менен тамак аш үчүн жан өрөгөн айылдык үй бүлө үчүн мындай нерсе чынында чоң сыймык эле.
латынча, испанча тил үйрөнүп, жана диний билим алууга да жетишкен жайы бар. Бирок тээ балалык кезинен эле дүйнөнү тааныганды кыялданчу. Кудайды жана адамдын күнөөлөрү тууралуу билүүгө караганда, бул нерсе бала үчүн болуп көрбөгөндөй маанилүү болчу. Акыры бир күнү кечинде үй бүлөсү менен учурашканы барып, дин кызматкери болууну каалабагандыгын айтууга батынды. Дүйнө кыдыргысы келгендигин билдирди. «Уулум», деди атасы. Дүйнөнүн бардык булуң бурчунан адамдар бул айылга келип кетишти. Бул жерден жаңы нерселерди издеп келишти. Бирок эч өзгөрүшкөн жок. Дөбөдөгү сепилге чейин барышып, өткөн заман азыркы күнгө караганда жакшы экендигин түшүнүшөт. Сары чачтуу, кара чачтуунун пенделердин баары эле биздин айылыбыздын эле адамдарына окшош. Бирок мен ал кишилердин өлкөлөрүндөгү сепилдерди билбейм. Алар эгин талааларыбызды, аялдарыбызды көргөндө ушул жерде жашап калууну каалагандыгын билдиришет. Мен болсо, алар келген аймактын аялдарын жана жерлерин көргүм келет. Анткени алардын эч бири бул жерде биз менен калып калышкан жок. Анткен менен ал адамдардын капчыгы калың. Бизде болсо койчулар гана башка жерлерди көрө алышат. Анда мен койчу болом. Атасы унчуккан жок. Эртеси уулуна ичинде 3 эски испан латын лирасы бар капчыкты берип: «Буларды бир күнү талаадан таап алган элем. Сенин кечилдикке кабыл алуучу салтанатыңда чиркөөгө бермекчи болуп жүргөнмүн. Бар эми. Өзүңө бир короо кой сатып ал да, эң жакшы сепил биздин сепилибиз. Аял затынын эң сулуусу биздин аялдар экендигин билгенге чейин дүйнөнү кыдыра бер», деди. Ата уулуна аянбай батасын берди. Жигит атасынын көздөрүнөн анын да дүйнө кыдырууну каалап турган кызыгуусу бар экенин көрдү. Булар күнү уктоо, тамактануу үчүн бир жерде жашап, узак жылдар бою кутулууга аракет кылганы менен дагы эле жандуу бойдон сакталган каалоо эле. Чыгыштан кызыл шоола чачырап, артынан күн көтөрүлдү. Жигит атасы менен сүйлөшкөн күндү эстеп, өзүн бактылуу сезди. Ушуга чейин көптөгөн сепилдерди, бир топ аялдарды көрдү. Бирок ал аялдардын эч бирин 2 күндөн кийин жолуга турган жанагы андалустук кызга теңей албады. Жалгыз тону, башка бирөө менен алмаштырып окуй турган китеби жана бир короо кою бар эле. Ошону менен бирге ар күнү жашоосунун жаңы кыялдарын ишке ашырып жатты. Жер кезип жүрдү. Андалус өрөөнүнөн тажаганда койлорун сатып деңизге чыгып кетиши да мүмкүн. Деңизден тажаганда бир топ шаар, бир топ аялдарды таанып, бир топ бакытты башынан өткөрмөк. Кантип Кудайды поптун мектебинен издешкенин билбейм, деп ойлонду, чыгып келе жаткан күнгө карап отуруп. Жигит ар дайым башка, жаңы жол менен жүрүүгө аракет кылчу. Бул жерден канча ирет өткөнүнө карабастан, урандыга айланган бул чиркөөгө эч келген эмес эле. Дүйнө жүзү кенен, учу кыйырсыз. Бир азга болсо да койлорунун өзүнө жол көрсөтүшүнө уруксат берсе, бир топ кызыктуу нерселерге күбө болмок. Койлор ар күнү жаңы бир жерге барышканын байкашпайт. Жайыттарынын алмашканын, мезгилдердин бири-бирине окшобогондугун түшүнүшпөйт. Анткени курсактын камынан башка алардын эч нерсе менен иштери жок. Балким, баары үчүн ушундайдыр. Жада калса соодагердин кызын жолуктургандан бери башкача аял заты тууралуу ойлонбогон мен үчүн да, дейт өзүнчө. Асманга көз чаптырды. Мунун эсеби боюнча түштөн мурда Тарифада болуп калат. Ал жерде китебин дагы калыңыраак бир китепке алмаштырат. Шишесине шарап толтурат. Чач сакалын тегиздетет. Кыздын жанына баруудан мурда жакшылап даярданыш керек эмеспи? Дагы көбүрөөк кою бар кишинин өзүнөн мурда барып, жаш кыздын колун сураш мүмкүн экендигин оюнда да алгысы келбейт. Бир түшүн ишке ашыруу максаты жашоосун кызыктуу кылат, деп ойлонуп, күнгө дагы бир карап алып,
басығын ылдамдатты. Тарифада түш жорған bir аял бар екенін естеді. Мурда көргөн bir түшүн кечээ түнү да көргөн эле. Сыган кемпир. Карыган аял жигитти үйдүн артындагы bir бөлмөгө алып барды. Бөлмөнүн залдан түстүү желим парда бөлүп турат. Бөлмөдө bir үстөл, 2 отургуч, дубалда Исанын ыйык сүрөтү тартылган сүрөт килиниптир. Кемпир отурду. Сантьягону да отургузду. Анан жигиттин 2 колун кошколдоп кармап дубагыла баштады. Окуганы сыгандардын дубасына окшош экен. Ушуга чейин жер кыдырып жүрүп, bir топ сыгандарды жолуктурган эле. Алар да көчүп конуп жүрүшчү. Бирок кой багышчу эмес. Айтууларга караганда, сыгандардын адамдарды алдагандан башка иши жок. Шайтан менен келишим түзүп, балдарды уурдап, жашыруун турак жайларда алардын кулдай иштетери айтылчу. Жаш койчу балалык кезинде сыгандар уурдап кетет деп коркуп жүрчү. Карыган кемпир колдорун кармаганда ошону эстеди. Бирок бул жерде Исанын ыйык жүрөгүнүн сүрөтү бар, деп өзүн өзү тынчсыздандыргысы келди. Колунун титирей баштаганын, кемпир анын коркконун байкап калышын каалабады. Ичинен дуба окуду. Таң калыштуу, деди карыган кемпир. Жигиттин көздөрүнөн көзүн айырбастан, кайра унчукпай калды. Жигит барган сайын ачууланып баратканын сезди. Колдору ан сайын титиреп, аны токтото албай жатты. Анысын кемпир байкап койду. Дароо колдорун кемпирдин колунан тартып алды. Бул жерге төлгө салдырганы келбедим, деди. Бул үйгө келгенине бушайман боло түштү. Аялга акысын берип, эч нерсе укпастан эле кетип калууну да ойлоду. Бирок кайра-кайра көргөн түшүнүн кандай сыры бар экенин билүү да ал үчүн маанилүү болчу. Көргөн түшүңдү жорутканы келдиң. Бирок түштөр Теңирдин тили менен сүйлөйт. Теңир дүйнө тили менен сүйлөсө, аны жорой алам. Эгер сенин рухуңдун тили менен сүйлөсө, анда аны сен гана түшүнө аласың. Кандай болгон күндө да мага акысын төлөйсүң, деди кемпир. Дагы бир жалган ойну, деп ойлоду жигит. Кандай болсо да көрө жатарбыз, деди өзүнчө. Койчунун алдына ар дайым карышкыр жана кургакчылык коркунучу турат. Бирок койчулук кесиптин кызыгы да ошондо эмеспи? Бир эле түштө 2 жолу көрдүм. Койлорум менен жайытта жүрөм. Bir убакта bir бала көрүндү. Ал менин койлорум менен ойной баштайт. Башкалардын менин койлорум менен ойногонун жактыра бербейт. Койлорум жат адамдан коркуп турат, бирок баладан чочуркашпайт. Себебин билбейм. Айбандар адамдардын жашын билгени таң калыштуу. Көргөн түшүмө кайт. Очокто казаным кайнап жатат. Мага берер ашыкча акчаң да жок эмеспи? Ошондуктан менин көп убактымда да ала албайсың, деди кемпир. Бала bir топко чейин койлор менен ойноду, деп жигит сөзүн улады. Анан мени колумдан кармап, Мисир пирамидаларын алып барды. Кемпирдин Мисир пирамидалары тууралуу маалыматы барбы? Дегендей айырлай калды. Бирок аял калыбынан жазган жок. Анан Мисир пирамидаларынан, деп сөздөрүн даана айтты. Бала мага бул жерге келсең, катылган казына табасың, деди. Мага казына катылган жайды көрсөтө турган болгондо ойгонуп кетем. 2 жолу ушундай болду. Карыган аял bir топко чейин үнсүз отурду. Анан жигиттин колдорун кармап, кунт коюп карады. Эми сенден акча да сурабайм, деди аягында. Бирок казынаны тапсаң, ондон бири мага бересиң, деди. Жигит кытылдап күлө баштады. Кубанганынан жыргап жатты. Түшүндө көргөн казынанын арты менен аз эле акчасы да жанына калмай болду. Бул кемпир чын эле сыган окшойт. Кызык. Булар бир аз түшүнүксүз адамдар болушат эмеспи? Макул. Бул түштү кандай деп жоруйсуз, деп сурады жигит. Оболу ант бер. Сага айтып бергендерим үчүн казынанын ондон бирин мага берериңе ант бер. Жигит ант берди. Кемпир жигитти Исанын ыйык жүрөгү сүрөтүнөн көзүн албай туруп, кайталашын талап кылды. Дүйнө тилиндеги bir түш экен. Муну жорой алам, бирок муну жоруу кыйын. Ошондуктан мага бере турган үлүшүңө татыйт.
Жакшылап кулак сал. Мисир пирамидаларына барышың керек. Эмне экенин билбейм, бирок бала көрсөткөнүнө караганда чын эле бул нерселер бардыр. Ал жерден бир казына таап байыйсың. Жигит оболу таң калды. Анан ачууланды. Ушунча аз нерсе үчүн бул бакшыга келбей койсо болмок. Бирок акы төлөбөй тургандыгын эстеди. Жөн эле убакыт коротуптурмун деди. Ай каралдым. Сага көргөн түшүңдү жоруу татаал болорун айткан элем. Жөнөкөй нерселер, укмуш нерселер жана аны даанышмандар гана түшүнөт. Мен билгей адам болгондуктан башка нерселеринди да билишим керек. Алаканды карап бала ачуу сыяктуу. Анда Мисирге кантип барам? Мен түштөрдү гана жоруйм. Буларды жүзөгө ашырууга күчүм жетпейт. Мына ошондуктан кыздарым мага берген нерселер менен гана жамбагам. Мисирге бара албай калсамчы? Анда мага эч нерсе төлөбөйсүң. Бул биринчи жолу болуп жаткан жок. Бар эми. Ансыз деле сага көп убакытымды короттум. Койчу бакшы кемпирдин жанынан үмүтсүз чыкты. Андан кийин эч бир түшкө ишенбөөгө сөз берди. Ошондой эле аткара турган бир топ иштери бар экенин эстеди. Оболу барып курсагын тойгузду. Китебин дагы калыңыраак китепке алмаштырды. Анан жаңыдан сатып алган шарабын шашпай ичүү үчүн аянттын ортосундагы орундуктардын бирине келип көчүк басты. Күн ысык, бирок шарап сыйкырдуу күчү менен койчуну бир аз канын дүргүттү. Койлорун болсо жаңы таанышкан досторун шаар четиндеги сарайына камап койгон. Бул аймактарда бир топ достору бар эле. Бул да анын эмне үчүн саякаттоону жакшы көргөндүгүн билдирип турат. Ар күнү бир эле адамдар менен жүрө берүүгө мажбур болсоң да. Ар күнү бир эле адамдар менен жүрө берүүгө мажбур болбостон, ар дайым жаңы досторду табат. Жаңы жүздөрдү көрөт. Поптордун мектебинде болгондой, адам бир эле адамдар менен көрүшө берсе, алардын жашоосунун бир бөлүгү сыяктуу эсептей баштайт. Бирок бул кишилер жашообузду өзгөртүүгө аракет кылышат. Бизди элестеткендей болбосок, ыраазы болушпайт, жүрөктөрү сыгылат. Анткени баары биздин кандай жашашыбыз керектигин жакшы билгенине ишенишет. Бирок түштөрү ишке ашыра албаган түш жоругуч бакшы сыяктуу эч ким бул жашоодо кандай жашаш керектигин биле албайт. Койлорду айдап тоого чыгуудан мурда күндүн ылдыйлап абанын салкындашын күтмөкчү болду. 3 күндөн кийин соодагердин кызын көрөт. Тариф анын дин кызматкеринен алган китепти окуй баштады. Калың китеп эле. Биринчи беттен баштап эле жаназа тууралуу баяндайт. Ошондой эле каармандардын аттары да өтө татаал экен. Бир күнү китеп жаза турган болсом, окурмандарды, каармандардын аттарын бир убакта жаттап калууга мажбур кылыш үчүн аларды бир-бирден тааныштырам. Мелкиседек. Сантьяго китептин кызыгына кирип кеткен экен. Бир маалда жанына бир карыя келип, ага кайрылып калды. Бул адамдар эмне кылып жатышат? Иштеп жатышат, деп салкын жооп берди. Тим эле окуган китебинин ичине кирип кеткендей, чынында соодагердин кызынын алдында койлорун кыркып жатканын жана кызды койчунун кандай гана кыйын адам экендигин өз көзү менен көрүп отурганын кыялданды. Муну мурда ондогон жолу кыялданган эле. Койлорду арттан алдыны көздөй кыркышты керектигин жаш кызга түшүндүрө баштаганда, анын оозуна керек алчудай таңдыны карап отурган ар дайым көз алдына элестечү. Бир жагынан койлорду кыркып, бир жагынан жаш кызга айтып бере турган кызыктуу окуялардын эсине салууга аракеттенип жатты. Ал окуялар көбүнесе китептерден окуган окуялар эле. Бирок ал окуялардын каарманы өзү сыяктуу айтып берчү. Жаш кыз кат тааныбагандыктан мындан эч кабары болмок эмес. Бирок жанагы карыя анын жанына кое турган эмес. Чарчап чалыкканын, каныгатып суусаганын айтып, бир уртам шарап сурады. Жигит шишени колуна кармата салды да, балким ошону менен аны жайына коет деп ойлоду. Бирок абышка аны менен маектешкиси келип, жанын койгудай эмес.
койчудан кандай китеп окуп жатканын сурады. Жигит аны кагып салып басып кеткиси келди. Бирок атасы аны улуу кишилерди сыйлоого үйрөткөн эле. Ал китепти Абышкага сунду. Ага сунганынын себеби мындай эле. Биринчиден, китептин аталышы жакшы айта албайт эле. Экинчиден, Абышка окуганды билбесе, жигитке уят болбош үчүн өзү кетип калмак. Деди Абышка түшүнүксүз нерсени изилдеп жаткандай кунткуя карап. Маанилүү китеп экен. Бирок өтө зериктирген китеп экен, деди. Койчу абдан таң калды. Демек, Абышка окуганды билет жана бул китепти мурда окуган. Ал айткандай кызыксыз китеп болсо, алмаштырып алууга үлгүргүдөй. Башка китептердей эле бир эле нерсе жөнүндө баяндалган китеп, деп сөзүн улады Абышка. Адамдар өз тагдырларын тандап алуу мүмкүнчүлүккө ээ эмес экендигин айтат. Анын аягында дүйнөнүн эң чоң жалганына ишенгенин билдирет. Дүйнөдөгү эң чоң жалган эмне? Деп сурады жигит таңгыла. Эмне дейсиңби? Жашообуздун белгилүү бир учурунда, жашообуздун тизгинин колдон чыгарабыз да, аны тагдыр башкара баштайт. Дүйнөдөгү эң чоң жалган ошол. Мен үчүн андай болгон жок, деди жигит. Кечил болушумду каалашты. Мен чабандыкты тандап алдым. Бул дагы жакшы. Анткени сен саякаттап жүргөндү жактырасың, деди карыя. Оюмдагыны окуп жатат, деди ичинен Сантьяго. Ал учурда карыя китепти кайдыгер гана барактап жатты. Чабан анын кийимдеринин кызыктай экендигин байкады. Арабтарга окшойт, бирок бул аймактарда алардын болушу мүмкүн эмес. Африка тарифадан бир канча саат гана аралыкта эле. Шаарга соода сатык кылган арабтар көп келишчү. Күндө бир канча жолу түшүнүксүз кыймыл аракеттерди жасап, дуба кылышканын көрчү. Каяктансыз? Деп сурады жигит. Бир канча жерден. Эч ким бир канча жерден боло албайт. Мен чабандык менен алектенип, ар кайсыл аймакта жүрүшүм мүмкүн. Бирок түбүм бир жерден. Өтө эски чеби бар шаар. Мен ошол жерде төрөлдүм. Макул. Андай болсо, мен Салимде төрөлгөнмүн. Чабан жигит Салимдин кайда экенин билчү эмес. Бирок билбей уят болуп калбаш үчүн андан ары суроо сурагысы келбеди. Айланасына көз чаптырып турду. Адамдар абдан жумушу көптөй болуп, жандары тынбастан ары бери жүрүшөт. Салим кандай жер? Деп сурады аягында. Бир нерсени божомолдоого болор деген ойда. Ар дайымкыдай эле. Ар дайым кандай болсо ошондой. Бул жооптон эч нерсени божомолдоого мүмкүн эмес эле. Бирок жок дегенде Салимдин андалуста эмес экендигин билди. Антпесе ал шаарды билмек эмес. Салимде эмне иш кыласыз? Салимде эмне иш кылам? Абышка алгачкы жолу каткырып күлө баштады. Бул кандай суроо? Мен Салимдин королумун. Адамдар ар кайсы нерселерди айта беришет. Кээде койлор менен бирге жашаган жакшыраак. Койлор сүйлөбөйт, суу чөбүн издегенден башка менен иши жок. Же китептер менен маектешсеңер, силерге түрдүү окуяларды айтып берет. Бирок адамдар менен сүйлөшкөндө абал башкача. Өтө түшүнүксүз нерселерди айтышканда сөздү андан ары кантип улаарыңды биле албайсың. Менин атым Мелкиседек, деди Абышка. Канча коюң бар? Жетерлик, деп жооп берди чабан. Абышка анын жашоосу тууралуу дагы көбүрөөк билгиси келди. Анда бир көйгөйүбүз бар. Жетерлик коюм бар деп ойлосоң, анда сага жардам бере албайм. Жигиттин ачуусу келе баштады. Андан жардам деле сураган эмес, шарап сурап сүйлөшкүсү келип, китебине кызыккан ал Абышканы өзү эмес беле. Китепти мага кайтарып бериңиз. Койлорумдун жанына барып жолго чыгышым керек, деди. 10 коюңдун бирин мага бер. Ошондо катылуу казынаны табуу үчүн эмне кылышың керектигин сага үйрөтөм. Жигит ойлонуп калды. Эстеди. Баары түшүнүктүү болду. Кемпир андан акча сураган эмес эле. Бул Абышка балким ошол кемпирдин күйөөсүдүр.
чындык менен эч байланышы жок маалымат үчүн дагы көбүрөөк акча өндүрмөкчү. Бул да сыган болушу керек. Бирок жигит али оозуна чейлекте абышка жерден ичке чыбык алып, аянттагы кумга бир нерселерди жаза баштады. Абышка жерге ийилгенде анын көкүрөгүнөн бир нерсе жарк эте түштү. Өтө катуу жаркырагандыктан жигиттин көзү эч нерсени көрбөй калды. Бирок абышка карылыгына карабастан өтө ыкчамдык менен жакасын тартып, көкүрөгүн жапты. Жигиттин көзү ордуна келип, абышканын жазгандарын даана көрө баштады. Кичинекей шаар аянтындагы кумдун бетине жазылган ата энесинин ысымдарын окуду. Ошол убакытка чейин башынан өткөргөндөрүн, балалык кезде ойногон оюндарын, поп мектебиндеги суук түндөрүн окуду. Кездеме сатуучунун кызынын атын окуду. Бирок ал анын атын билчү эмес. Ушул убакка чейин эч кимге айтпаган сырларын окуду. Кийик аттуу үчүн атасынын мылтыгын жашыруун алганын окуду. Мен Салимдин королумун деген эле башка. Падыша койчу менен сүйлөшмөк беле? Деп сурады жигит өтө таң калган абалда. Мунун бир топ себеби бар. Бирок эң негизги себеби сенин жеке жашоо жолуң жөнгө салуу күчүнө ээ болушуң десек болот. Жигит жеке жашоо жолу деген эмне экенин билчү эмес. Сенин ар дайым жүзөгө ашырууну каалаган максаттың. Баарыбыз жашыбызда жеке жашоо жолубуздун эмне экенин билебиз, деди абышка. Бирок убакыт өткөн сайын сыйкырдуу күч жеке максатты жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес экендигине ишендире баштайт. Жеке адамдын айткандарынын жаш койчу үчүн эч кандай мааниси жок болчу. Бирок ушул сырдуу күчтөрдүн эмне экенин билгиси келди. Бул жөнүндө айтып берсе, соодагердин кызынын оозун ачылып калмак. Бул күчтөр зыяндуудай көрүнөт. Бирок негизинен сага жеке максатты кантип жүзөгө ашырууну үйрөтөт. Аң сезим жана эркиңди ушулар жөнгө салат. Анткени дүйнөдө бир улуу акыйкат бар. Ким болсоң да, эмне кылсаң да, чын дилиң менен бир нерсеге умтулсаң, ааламдын рухунда бул каалоо пайда болот. Бул сенин жер жүзүндөгү өзгөчө жеке милдетиң. Адам саягаттагысы гана келсе, же бир кездеме саткан кишинин кызына үйлөнүүнү кааласа, же казына издесе, дүйнөнүн руху адамдардын кубанычы менен же кайгысы, каалоосу, кызганычы менен азыктанат. Жашоосундагы жеке максатын ишке ашыруу адамдардын жалгыз, чыныгы милдети. Жалпы нерсе бир бүтүн. Бир нерсени кааласаң, бүтүндөй аалам сенин каалооңду жүзөгө ашыруу үчүн аракет кылат. Аянтка жада аны бери өткөндөргө карап, бир топко чейин үнсүз олтурушту. Жымжырттыкты абышканын үнү бузду. Эмне үчүн кой багып жүрөсүң? Анткени саякаттаганды жакшы көрөм. Абышка аянттын четинде кызыл арабасы менен бадырак сатып жүргөн адамды көрсөттү. Бала кезинде бул киши да саякаттагысы келчү. Бирок бадырак сатып, бир топ жыл бою акча чогултуу үчүн ушул арабаны сатып алган. Картайганда Африкага бир айга барып келет. Ал кыялын ишке ашыруу үчүн ар дайым мүмкүнчүлүк бар экенин эч түшүнө албай койду. Чабандык кылса да болмок, деди жигит. Аны да ойлоду, деди абышка. Бирок бадырак сатуу чабандыкка караганда пайдалуу. Бадырак саткандардын баштарын ката турган үйү бар. Ал эми чабандар болсо ачык асмандын астында укташат. Адамдар кыздарын чабандарга караганда бадырак саткандарга берүүнү каалашат. Соодагердин кызын ойлогон жигиттин ичи тыздей түштү. Кыз жашаган шаарда да бадырак сатуучулар бардыр. Демек, адамдардын бадырак сатуучу жана чабандар тууралуу ойлогондору алар үчүн жеке максатынан да маанилүү болот. Абышка китепти барактап олтуруп, бир жерин көңүлдүү окуду. Чабан бир аз күтүп туруп, анан абышка сыяктуу суроо узатты. Муну мага эмнеге айтып жатасыз? Анткени сен өзүңдүн жеке максатыңа жетүүгө аракет кылып жатасың. Бирок андан баш тартуу алдында турасың.
Сиз ушундай учурларда пайда боло каласызбы? Ар дайым эмес. Бирок ар дайым бир нерсе кылуудан кетенчиктебедим. Кээде жакшы пикир, бир чечим катары көрүндүм. Кээде кыйын кезеңде иштерди жеңилдетүүнүн жолун көрсөтөм. Мына ошондой. Бирок көпчүлүк адамдар аны байкай алышпады. Бир жума мурун Кениз деген бир кишиге таш кейпинде көрүнүшү керек болуп калганын айтып берди. Ал киши зымырт издөө менен алек болуп, башка баардык ишин таштап койгон экен. Бир кесек зымырык табыш үчүн 5 жыл бою бир дарыянын жээгинде иштеп. Бир кесек зымырыт табыш үчүн 5 жыл бою бир дарыянын жээгинде иштеп, 999 ташты сындырган. Анын бул иштен баш тартууну ойлогон, чынында зымырыт ташты табуу үчүн бир таш эле калган болчу. Кениз деген киши жеке максатына жетүүнү көздөгөн киши болгондуктан АБШ анын ишине кийлигишүүнү чечкен. Ал бир ташка айланып, Кениз деген кишинин бутунун алдына куланып келет. 5 жылын текке кетирип, жаны ачып турган адам ташты алып өтө катуу ыргытат. Ал таш башка бир ташка тийип сынганда, ичинен дүйнөдөгү эң кооз зымырыт чыга келет. Адамдар жашоосунун максатын тез эле билишет, деди АБШка аягын көздөрү менен тиктей. Балким ошол эле себептен дароо баш тартышат. Бирок дүйнө деген укмуштай жаратылган. Жигит сөз катылуу казынадан башталганын эстей калды. Казыналарды селдер жердин астынан чыгарып, ошол эле селдер аны жерге көмөт, деди АБШка. Казынаң тууралуу дагы кененирээк билгиң келсе, коюңдун 1/10 мага беришиң керек. Казынанын 1/10 жетпейби? АБШка үмүтүн үзгөндөй болду. Али колуңа тие элек нерсени убада кыла берсең, аны табуу каалоосун жоготосуң. Жигит казынанын 1/10 сыганга аялга берүүгө убада кылганын айтты. Сыгандар куу болушат, деп улутунду АБШка. Бирок кандай болбосун, жашоодо бардык нерсенин бир кайрымчысы болоорун билгениң жакшы. Жарык согушчандары да ушуну үйрөтүүнү каалайт. Жигитке китебин кайтарып берди. Эртең коюңдун 1/10 мага алып келесиң. Катылган казынаны кантип тапса болоорун сага айтам. Кутман кеч. Анан аянттын бир четине чыгып, көздөн кайын болду. Жигит китебин окумакчы болуп отурду. Бирок оюн топтой алгыдай эмес. АБШканын чындыкты айтканын билгенине ачуусу келип турду. Бадырак саткан кишини таап, бир баштык бадырак сатып алды. АБШканын айтканын ага айтсабы, айтпасабы? Ойлонду, бирок бир чечимге келе албады. Кээде бир ишке кийлигишпей эле койгон оң, деп тигил кишиге эч нерсени айтпады. Айтса, бадырак сатуучу киши бир канча күн бою ойго батып, башы оорумак, аны ошол ойдон куткаруу жигиттин колунда. Шаар кыдырып жүрдү. Портко чейин барды. Портто кичинекей бир имарат бар эле. Ал имараттарын терезеге окшогон тешигинен адамдар билет сатып алып жатышат. Мисир өлкөсү Африкада экенин билип алды. Эмне керек эле, деп сурады кассадагы кызматкер. Балким эртең, деп жооп берди жигит узап баратып. Койлорунун бирин сатып, кысыктан аркы өйзгө өтсө болот. Бул оюндан өзү чоочуп турат. Дагы бир кыял кеч, деди жигит узап баратканда кассадагы кызматкер жанындагыга. Билет аларга акчасы жок. Жигит кассанын жанында турганда койлорун ойлоп, алардын жанына баруудан корккон эле. 2 жылдын ичинде кой багуу жаатында бардык нерсени үйрөнгөн эле. Кой багуу, койдун жүнүн кыркуу жана койлорду карышкырлардан корууну үйрөнгөн эле. Андалустун бардык ой кырларын билип калган, койлорунун бааларын да билет. Достунун мал сарайына эң узак жол менен барууну чечти. Шаардын бир сепили бар эле. Чептин кырына чыгып отургусу келди. Бийик жерден Африканы көрсө болот. Дээрлик бүтүндөй Испанияны узак жылдар бою кол астында кармап турган көөдөй кара маврлардын ошол тараптан келгенин бирөөнөн уккан жайы бар. Маврларды жек көрчү, сыгандарды да ошолдор алып келген. Жогоруда АБШка менен сүйлөшүп отурган аянтты
жана шаарды толугу менен көрө алмак. Ушул абышкага кезиккен күнүм курусун, деп ойлоду. Көргөн түштөрүн жорой ала турган аялды издеп барган эле. Ал аял да абышкада. Анын чабан экендигине маани беришкен жок. Жашоодо эч нерсеге ишенбеген, чабандар өздөрүнүн койлоруна канчалык байланып калганын түшүнө албаган адамдар эле булар. Ал өзү койлорун абдан жакшы тааныйт. Кайсынысы аксак, кайсынысы 2 айдан кийин тууйт, кайсынысы кашаң, баарын билчү. Алардын жүнүн кыркканды, аларды сойгонду да билет. Ал кетүүнү чечсе, койлору куса болот. Шамал сого баштады. Ал бул шамалды тааныйт. Чыгыш шамалы деп аташчу бул шамалды. Тарифага келе электе Африканын мынчалык жакын экенин эч ойлогон эмес. Бул абдан кооптуу. Маврлар өлкөнү дагы басып алышы мүмкүн. Чыгыш шамалы дагы катуураак сого баштады. Койлорум менен казынанын ортосунда калдым деп ойлоду. Чечим чыгаруу, көнүп калган иши менен ээ болууну абдан каалаган нерсесинин бирин тандашы керек. Ага кошумча соодагердин да кызы бар. Бирок кыз койгончолук маанилүү эмес эле. Анткени кыз али тиешелүү эмес болчу. Эртеси күнү кыз аны көрбөсө, көңүлүнө да алып койбостугу анык. Кыз үчүн күндөрдүн баары бирдей жана баардык күндөрү бири-бирине окшогон адамдар өмүрлөрүндө жолуктурган жакшы нерселерди оюна да алып койбой турган болушат. Ата-энемди туулган шаарымдын чебин таштап кеттим. Алар буга көнүп калышты. Мен да көндүм. Койлор да менен жоктугума көнүп калышса жакшы болот деп ойлоду. Жогорудан аянтты карады. Сатуучу бадырактарын сатып жүрөт. Бир канча убакыт мурда абышка менен маектешип олтурган жайга 2 киши келип олтурду. Бадырак сатуучу деп күбүрөндү. Бирок сөзүнүн аягына чыкпады. Анткени шамал дагы катуураак согуп баштаган эле. Бетине тийген шамалды сезди. Бул шамал маврларды алып келе жатканы анык. Бирок чөлдүн паранжалуу аялдарынын жытында айдап келип жатты. Бир күнү белгисиз нерсенин артынан түшкөн. Алтын, түрдүү окуяларды жана пирамидаларды издеп чыккан адамдардын теринин жытын жана кыялдардын алып учуруп келип жатты. Шамалдын эркиндигине суктанды. Жигит ал сыяктуу боло алаарын түшүндү. Өзүнүн башка эч нерсе тоскоол эмес эле буга. Койлор, соодагердин кызы, андалыстык тоолору жана анын жеке жашоосунун бир аялдамасы эле.